Menin özgöçө şapaatıma kim bu dünyada көп manga salavat aytsa deydi. Аула нас би деп атканы пайгамбарыбызга акылуураак. Эмнеге акылуураак? Шапаатка. Пайгамбарыбыз атак бардыгына шапаат кылат. Бирок бул жерде өзгөчө шапаат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адамзатка insan ile attı olsa oldu. Müslüman mı, kafir mı, murtat mı, müşrik mı, münafık mı? Neyli mi? Müslüman ayrılması yok. Peygamber bardığına şafaat kılat Peygamberimiz. Kıyamet günü bütkül adam zatqa şafaat kılat. Şafaatul kubra dep koyat bunu. Oşunu biz Kur'an'da azanda dua kılıp atpayız. Ne dep? وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذ۪ي وَعَدْتَ dep. Makamül Mahmud da oşan aytadi. Bul şapaati Peygamberimizin aytayotgani bardık adamga buyurat. Biroq mına azırkı kim bu dünyada salavat көп aytып жүрген болса, ага өзгөчө шапаат ал. Жалпыча эмес, общий шапаат эмес, спец шапаат. Ошого айыктуу болот дейт, ким мага көп салават айтып жүрсө. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ошон үчүн бекер сөздөн көрө тилди эмнеге көндүрүш керек экен? Салават. Ар нерсени айтырга каспин алып туруп эле жүздү уруп коесузбу? Sallallahu aleyhi ve sellem. Бекер сөздү эмне кылам мен керек эле? Иштин баары берде турбайбы? Абу Умамадан риваят Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айткан: "Аксиру алейхи мин ас-салат фи кулли йомил жумаа." Бир баягы азыркы айткандай, жума күнү мага салаватты көп айткыла. Özgöçö cuma günü көп mani verişimiz gerek ekan salavatga. La ilahe illallah. Bas. Salavat aytazmı inşallah. Allah'ım kabul olsun, berekesin versin. Sıralarına tane. Sebep bunda ekan da. Doğanda Allah Teala Kur'an'da aytadi. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Ey Muhammed, senin atını biz götürgönbüz deyip biyik kılıp. Allah Peygamberimizin atını biyik götürgön. Allah Peygamberimizin atına ant içken. Ömrünü ant içken. وَالضُّحَا dep bir tafsirlerde giret, Peygamberimizin çaçına ant içken. İnna Allah ve malaikatahu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. İnna Allaha şekkümünsüz. Allah özü. İnne elbette. Allah özü. Ve malaikatahu Allah Teala'nın perişteleri. Yusalluna alen nebi. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a salavat aytadı. Allah Peygamberimizge salavat aytadı. Perişteler salavat aytadi. Ya eyyühellezine amanu. Ey imandılar. Emi bizge aytıp tutat Allah Teala. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Buyruk berip atat. Muhammed Aleyhisselam'a salavat da aytkıla, salam da aytkıla deydi. Allah Teala'nın, Allah Subhanahu ve Teala'nın Peygamberimizge salavatı, Allah Subhanahu ve Teala özgöçö rahmatı. Allah salavat aytadi degенди ушундай түшүнүңүз. Allah өзгөчө райымына бөлөйт, райымын жөнөтөт пайгамбарыбызга. Салаваты ошол. Кур'анда Allah Taala мындай деп койду да. Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафур рахим. Айткын ey Muhammed, эгерде силер Аллахны жакшы көрсөңөрчү, силерге жашоо берип аткан, көз, каш, баш, бардык мүчөлөрдү берген Аллахны эгер жакшы көрсөңөр, анда силер мен артыман ээрчигиле. Не болот? Аллах силерди жакшы көрүп калат дейт. Мен артыман, пайгамбардын артынан ээрчигенге биз буйрулганбыз. Бизге жагабы, жакпайбы, түндөсүбү, күндүзүбү, жакшылыкта, жамандыкта Мухаммадур Расулуллах, пайгамбарыбызды ээрчигиле, окшошойлу, кылганын кылайлы. Aytkanın atkarayla, tıygandan tıyılayla. Mana uşul din, uşul iman. Allah Kur'an'da aytkan: "Ve ma ataakumur rasulu fakhuduhu."
Эмне нерсени Мухаммад силерге берсе, ошону алгыла. Ошону кармагыла. Ошону кармангыла. Вама нахакум анху фантаху. Эмнеден силерди тыйса, токтотула ошону. Тыйылгыла деди. Ошон үчүн жердеги ар бирибиз пайгамбарыбыз ушуда эмне деген экен деди. Ушу маселеде эмне деди бизге? Эмне багыт берди? Эмне жолдомо айтты? Эмне буйрук берди? Эмнени көрсөттү? Манакей. Иншалла биринчи карай турганыбыз ушу болуш керек да туугандар. Анан эми айтып атканыбыз пайгамбарыбыздын үммөттүн мойнунда акысы өтө көп. Үммөт пайгамбарыбыздын акысын бере албайт. Үммөткө кылган жакшылыгын акысын бере албайт. Бул ааламга Алла Таалам эң улуу белек арнаганы Мухаммад Расулуллахны пайгамбар кылып жибергени. Бардык миллиард адам пайгамбарыбыздын акысын биз бере албайбыз. Бизге кылган жакшылыгына, бизди куткаруу үчүн келгенине, бизге Куран алып келгенине, намаз алып келгенине, марифат алып келгенине, таухид, иман алып келгенине биз акысын бере албайбыз. Ошон үчүн биз айтабыз: "Я Алла, сенен сурабайбыз. Сен акысын берип кой." Ушунун аты салават. Некен? Алладан сурап атабыз. Аллахумма салли ала Мухаммад деп атабыз. Түшүнүктүүбү? Биз акысын бергенден ажызбыз. Биз кантип акысын бере алабыз? Пайгамбарыбыздын акысын кантип бере алабыз? Бере албайбыз биз. Алладан сурап атабыз. Я Алла, өзүң берип кой. Аллахумма салли ала Мухаммад. Өзүң я Алла, салават. Демек Алла Таалам өзүнүн разы кылып, райымыңа бөлөп, саламын айтып, Алладан кайрылып атабыз да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын укугу өтө көп, аалымдар үчкө бөлөт. Акидат, мухаббат, итаат. Эстен чыкпайбы? Биринчиси кайсы экен? Акидат. Экинчиси мухаббат. Үчүнчүсү итаат. Акидат дегени пайгамбарыбызга болгон ишенимибиз, акидабыз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям адам баласына акыркы пайгамбар. Жөнүнө пайгамбар эмес. Кандай пайгамбар? Акыркы пайгамбар. Всё, конец. Bundan keyin пайгамбар келбейт. Печать пророков. Хатаман набийин. Бүттү. Хатимул анбия вал мурсалин. Акыркысы бул. Биздин ишенимибиз ушундай болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кудай эмес. Кандай Иса пайгамбарды Кудай кылып таңазала берди го. Көтөрүп сыйлай берип, "О" деп баргандан кийин Аллага теңеп, "Жок, Алланы алып эле, ушу өзү Кудай" деп эле ушинтип салды да. Ана кандай адашуу болду. Биз мусулмандар алхамдулилlah. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызды эч качан шерик кылбайбыз биз. Теңдебейбиз. Лам якун лаху куфуан ахад. Алланын теңи жок, теңдеши жок, окшошу жок. Лейса камислихи шей. Сен кандай мээңде эмне болсо представить этпе, Алла ушундай дегенде отурат, ана кылат, мына кылат деген. Токтот. Аллага иман келтир, жалгыз, махлуктун сыпатына таптаза де, шериги жок, окшошу жок де, бүттү ушу менен, точка кой. Алла сыпатында да жалгыз, затында дагы жалгыз, афал, кылган ишинде да жалгыз, бардыгында. Кылган иши кандай? Жалгыз өмүр берет. Жалгыз өлүм берет. Каалаганын бейишке киргизет, каалаганда хидаят берет. Каалаганда бербейт, каалаганын дозокко салат. Өзүнүн иши ал. Эч кимден сурабайт. Кеңешип отурбайт, бирөөдөн коркпойт. Бирөөнү унутпайт, бирөөдөн алданбайт. Алланын сыфаты камал. Кемчилдик жок. Алла субханаху ва тааладан бардык айыптан таптаза. Тазалыгынын чеги жок, кудретинин чеги жок. Илиминин чеги жок. Баарыбызга жакын, илими менен, кудрети менен. Адамдын көрө тамырынан да жакын. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Sonra demek, birinci akidat peygamberimize, akidabız durus bolsun. Allah'ın tarafından elçi. Bardık peygamberlerden peygamberi. Akırkı peygamber. İkincisi muhabbet.
пайгамбарыбызды пайгамбар деп ишенип, жүрөктөн мухаббат болбосо, мейлиби? Анда иш болбойт анда. Мунафыктар, жөөттөр пайгамбарыбызды билишет эле. Я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Пайгамбарыбызды өзүнүн балдарын кандай билсе, ошондой пайгамбарыбызды билет эле, что бул чыныгы пайгамбар, истинный пророк деп билет эле. Бирок жүрөгүндө эмне эле? Мухаббат жок эле, итаат жок эле. Алар бактысыз болду. Абу Талиб билчү, Абу Талиб. Ким деген Абу Талиб? Пайгамбарыбызды чоңойткон киши. Тарбиялаган киши, жанында алып жүргөн киши. Пайгамбарчылык келгенде болушуп, колдоп, менин иниме бирөөңөр бир нерсе кылып көргүлө. Биздин жаман айткандар, эмне кылар экенмин деп. Hazret Ali разияллаху атасы да. Бирок иманга келбеди. Пайгамбарыбыз жүрөгүндө билет эле. Акыйкат бул алдабайт. Вообще алдаган эмес. Чынчыл. Эч кимге кыянат кылбайт. Аманаткөй, ас-садик ал-амин. Бирок жүрөгүндө акыйдат ишеним болуп билип турганы менен мухаббат дагы бар. Бирок итаат жок болуп калды да пайгамбарыбызга баш ийбей калды. Ошон үчүн экинчиси пайгамбарыбызды жакшы көрөйлү. Бирок бул дагы жетишпейт. Жөн эле пайгамбарыбызга ишенем, жакшы көрөм. Анан кийин бирок мен өзүмдүн каалаганымдай жашайм деген ушунтар эмес болуп калды. Итаат керек. Итаат дегени баш ийүү. Пайгамбарыбыз кандай чай ичсе, чай ичкен эмес го, кандай суусундук ичсе, ошондой. Сиз пайгамбарыбызга ишендиңиз, эми жакшы көрдүңүз, азаматсыз, эми жашоону сүннөткө ылайыктаңыз. Үйгө киргенде, чыкканда, кийим чечкенде, кийгенде, сүйлөгөндө, ибадатта, мамиледе, жүрүш турушта бардык нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эстеп беришкен. Алып келесиз иншалла. Алла таала. Вакыт болуп калды. Азан айтыңыз, азандан кийин кичине бир суроо жооп кылайлы.